Жапаров чиновниктерден отчет алды. Садыр Жапаров Ысык Көл облусун өнүктүрүү пландары менен таанышты. Мамлекет башчыга аймакка 1 миллиард 668 миллион сомду түзгөн бюджети тууралуу айтып беришти. Жалпы ички жана тышкы инвестициянын көлөмү 10 миллиард сомдон ашат. Облуста 311 чакырым жолдун курулушу уланууда. Анын ичинде Түп-Кеген, Балыкчы Барскон, Курумду Балбай ири долбоорлору бар. Жакынкы арада Барскон Каракол унаа жолунун курулушу башталат. Мындан тышкары президентке 134 объекттин курулушу, анын 69-у ишке берилгени тууралуу маалымдалды. Анын ичинде 11 мектеп, 10 бала бакча, спорт комплекси, 29 кичи футбол аянтчасы, 2 оорукана жана 13 фельдшердик-акушердик пункт бар. Облусту өнүктүрүү планына ылайык 2025-жылы 4 чакан ГЭС жана кубаттуулугу 300 мегаватт күн электростанциясы курулат. Келечекте дагы 34 кичи ГЭС, 5 күн жана 1 шамал электростанциясын курууну пландап жатышат. Ошол эле учурда Ысык Көл облусунун 22 айылы ичүүчү таза суу менен камсыз болот.